алейкум. Алейкум ассалам. Негизи бул сабак сизге уюштурулган. Мен Кандай? неме болуп Болуп көчөдө кетчү. уведомление ме болуп калыптыр. Мгм. Турат агай, могу сол четтеги клавишалар барго? Панель инструментов. Ооба. Ошолорду мындай бассаңыз дополнительный мемелер чыгып атпайбы, виттеричи? Бул жактагыбы? Ушуларды специально мындай настройка кылыш керекпи? Себеби дегенде меникинен бассам, неме болуп атпайбы? Бир эле түрү чыгып калпайбы? Түшүндүм. Сиз бир эле жолу бассаңыз, ушул эле үстүңкү тандалат. Муну басып турсаңыз ичиндегилер чыгат. Басып туруш керек. Бир аз басып, мына 1 секундда басып турсаңыз чыгат. Ellipse'ти алдыңыз, ellipse менен бул жакты мындай кылып белгилеп алсаңыз болот. Просто мен ойлоп атпаймынбы? Мен Photoshop'um орусчадагын, анан может меники не той версиясы. Жок. Бул азыр эле сизге чейин айтып атат элем, Photoshop'тун эскиси, анан нитосу деген нерсе жок. Баары эле окшош. Болгону азыркы могул ошол CSS дегендер чыгып кетти. Эми улам жаңылары чыгып атат да, бирок алардын мындай кошумча эле бир жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар да, болгону ушул негизги нерселери биздин ишибизге жарай тургандар. Мен мисалы бул ноутбукта ошол CS6 деген бар экен Photoshop'на, бирок наркы эски компьютеримде мисалы CS3 бар да. Ошол деле мисалы ушул жерде кылган иштердин баардыгын ал деле кылат да, болгону анын өңү ичи көк, мунулары баягы жана Windows'тундай көк панелдеричи, анан ичи жөн эле ак да. Бул болсо, байкаган болсоңуздар, бул современный бүгүнкү күндүн баардык эле нерселер кара болуп кетпедиби? Мисалы VS Code'дун ичи деле кара, Sublime Text'тин ичи деле кара, же болбосо жаңа Adobe Premiere'лар деле кара дегенде, ушул карага элдер басым жасап атат да. Эми бул бир аз психология деп атат, жана мээге көбүрөөк сиңимдүү болуш үчүн доска кара болуш керек деген баягы СССРдын учурунда деле болгон экен, мектепте доскалар кара болгонго. Элдер ошого көбүрөөк ыктап атат да. Бул жер кара болуп турса, башка эч нерсеге көңүл бурбайсыз, только ишиңизди кыла бересиз да. Анан могу айтып аткандайчы, жана эмени кесип атканда мен уктап калдым. Кайсы горячий клавиша, ошолорду да айтып турасызбы? Горячий клавиша дегенде мындай. Мен булардын горячий клавишаларынын баардыгын деле жатка билбейм. Бирок мисалы кайсыл нерсенин горячий клавишасы керек болсо, үстүнө келип мышканы коюп койсоңуз, мына чыкты. Мен эч нерсе кылган жокмун, мына колум биякта эле турат. Мышканы алып барып коюп койсом, бул жерге чыкты да. Мисалы муну тандаш үчүн Move tool деген экен, бул V деген экен англисче. V-ни бассам, муну тандадым, мына көрдүңүзбү? Мынакей V-ни бассам, тандады. Бул эми англисче билгендер билсе керек, move деген ошо жылдыруу болуш керек, менин оюмча. Жылдыруу. Ошол жылдыруу үчүн эле колдонулат бул. Мунун эч кандай функциясы жок. Мындай муну тандап алганда, мындай коркуштун кереги жок да, өчүп калат, бир нерсе кылып алам дебейсиз да. Анан негизи Photoshop колдонгондор могу Show Transform Controls дегенди сунушташат. Бул айрыкча үйрөнүп аткан кезде маанилүү экен. Муну тандап койсок, биз кайсы лейерде турганыбызды көрө алабыз да. Мисалы, бизде мондай 3 лейер бар да азыр. Карасаңыз, көрдүңүздөрбү? Мен улам бир лейерге өткөндө бул жактагы нерселер ошол көрүнүп атат да, мен кайсыны тандаганымды. Андай нерсе бизде чыкпай атат агай? Ошол трансформер деген. Могул ушул эң үстүндө эле болот бул. Auto select деген бар. Анан Show Transform Controls деген бар. Вот эти роботтун башын кантип кесип алдыңыз, ошону айтып коесузбу? Азыр айтам. Анан бирок мага эмнегедир ушул могу Show Transform Controls'тун могул немелери мешать эте берет, мага жакпайт. Мындай мен колум буга илинип кете берет да. Ошон үчүн мен муну көп тандабайм. Муну өчүрүп коем, дайыма эле меники пассив болот. Бирок auto select дегенди обязательно тандайм. Анткени бизге мисалы могу баш керек болуп калды да. Анан бул негизи layer, биринчи layer могу роботто турат, мага баш керек болуп калды. А мен башты келип алсам, сразу жылат да. Бул auto select да. Эгер auto select болбой калса, тандабай эле. auto select болбой калса,
мен мисалы могу башта алгым келди, муну жылдырсам робот кетип калат да. Көрдүңүзбү? Мен келип башты кармасам робот кетип атат да, анткени меники layer 1 тандалып калган. Ошон үчүн автоселект дегенди тандап коем, бул мага ыңгайлуу. Анан муну келип туруп бир басып туруп эле анан алып кете берем. Бир басканда эле уже layer бул жактан автоматически жылып атат. Байкап атасыздарбы? Булар ар бир мындай движениябызды катмар-катмарга сактап турат экен. Ар бир движениябызды десек да болот, бирок биз кесип алган, биз копия кылган нерселерибизди да. Анан эгерде мисалы мен могу колду кеским келип атат, анан муну кесейин десем, монтип чыгып калды да. Code not complete, the cut command because the selected area is empty деп. Короче, layer тандалган эмес дейт да, layer бош деп атпайбы? Layer'ын туура тандабасак кесе албайбыз. Көпчүлүгү мондай ошибка чыгып калса эле корко берет да, бузуп алдым окшойт депчи. Photoshop'та мындай көп деле мындай бузулуп кете турган эч нерсе жок. Анан бул колумдагы layer'ды тандап, кесип алсак да бир копия пайда болуп калат. Азыр бул үчүн автоселект иштей бербейби? Автоселект. Жок, азыр автоселект иштебей эле атат. Просто автоселект болуш үчүн дагы именно могуну тандаш керек. Мисалы, муну менен автоселект иштебейт. Тем более азыр муну тандап турган кезде жанагы нерселер чыккан жок, көрүп атасызбы? Autoselect, show transform дегендер чыккан жок да. Булардын бардыгында башкаларда ушул autoselect иштебейт. Ушуну тандап коюш керек. Бул өзү кармап жылдыруу? Ооба, кармап жылдыруу. Ошон кармап жылдырууну тандап койгондо бул autoselect иштейт да. Анткени биз жылдырган аткан нерсеге керек да именно. Андан кийин азыр могу жерде мен мисалы сүрөтүм жакпай калды да, буну өчүрүп туруп кайра башынан башканы ставить кылсам болобу? Боло берет. Кантип өчүрөм муну? Неме, могул вини тандап аласыз. Move'ду тандап алып туруп, анан кадимки эле delete менен удалить этип саласыз. Кетти. Общий сүрөт жакпай атат мага. Ооба, аз койгон сүрөтүм. Ошонун бардыгын, могунун бардыгын ар бирин бирден тандап туруп эле удалить кылып саласыз, кетти. Бирөө сурап атты эле, кантип кесип алдың башты деп, Ким сурап атты эле? Мен сурап аткам, ошону айтып коесузбу? Кесип алуунун бир канча жолдорун айттым. Негизи биз эң көп түз нерселерди кесип алганда могу биринчини эле колдонобуз. Мынтип туруп эле могу роботтун колун тандап туруп эле, анан Ctrl+C менен эле копиясын алсак болот. Ctrl+C. Кандай? Аралары комансет калбасын деп, аны сеталар менен кошуп жүрүм. Кандай дедиңиз? Анан эже тиги башка бирөөгө сүйлөп калды окшойт. Все. Анда ушундай кылып туруп эле мына роботтун колун Ctrl+C менен копиясын алсак болот. Кадимкидей эле Windows'та эле система мына C менен копиясын алдык. Бирок ушул биринчи жолу ушул. Же болбосо мисалы муну менен кесип алсак болот деген эмне, кесилди, колу жок. Же болбосо экинчи жолу могул бар. Polygonal lasso дейт экен. Мен билбейм, бир магнитный бир нерсе деп түшүнөм. Муну менен мындай кылып өзүбүз каалаган жерин мынтип көп бурчтуу болгон кездечи бир колун башы менен кошуп кесип ала турган болсок, мындай кылып кесип алсак болот. Ооба, туура айтасыз Турат беке, полигон деген көп бурчтук деген да? Көп бурчтук сыяктуу кесет экен да? Андан тышкары мисалы однотонный бир жерин кесип алыш керек болгондо, мисалы могу Magic Tool дегенди колдонобуз. Magic сыйкырдуу болсо керек эле менимче. Ошол сыйкырдуу tool менен мисалы колунун могул үстүн кесип алыш керек болгондо булга кереги тиет. Муну копия кылып туруп таштап, анан ала берсек болот. Мына колдун бир сызыгы пайда болду да. Эми бизге негизи мен байкашымча ошол веб дизайнда эң көп ушул колдонулат экен. Мисалы азыр бизге могу колдун эмнеси керек дейли, тиги керек болуп атат мына.
Тиги 223, туурасы 69 экен. Тегеректе 225-70 кылып ала берсек болсо керек. Ушул көп колдонулат экен. Анан могул layer көп колдонулат экен. Мисалы бизде мындай нерселер бар. Бизге могу башынын эле башы керек болуп атат. Биз именно ушул башкалардын бардыгын минтип глазогун алып салып туруп, могу баштын өзүн сохранить этип алганда control shift анан S-ти бассак мындай кылып экран чыгат да. Анан керектүү жерге барып туруп, биз бул жерден JPEG-ти тандайбыз, же болбосо PNG-ни тандайбыз. JPEG-ти тандаганда, мисалы, бир жаман жери бар. Мен көбүнчө JPEG-ти тандабайм, анткени JPEG-ти тандасак, бизге могул экрандагылар экран полный сохранить этилет да, баштын тегерегин бардыгы ак болуп калат да. Анан биз аны алып барып, мисалы, цветной фонго койсок, баштын жанында толтура мындай ак территория келет да. PNG кылып сохранить эткенде бир жакшы жери ушул башы өзү эле сохранить этилет, жанындагылары көрүнбөйт. Мынакей биздин башыбыз келди. Байкаган болсоңуздар. Мынакей. Биягында кара эле болуп турат да, башы өзү эле келди. Бул PNG? Бул PNG. JPEG болгондо булардын баарын ошо ак кылып сохранить этип салат, ошонусу бар. Ошол layer-лерди сохранить эткендин ушундай бир нерселер бар, мүмкүнчүлүктөрү. Байкаган болсоңуздар, биздин роботубуздун да негизи башы жок, биз мунун башын кесип алганбыз. Копия кылып алган эмеспиз да, кесип туруп алганбыз. Анан бул жерде дагы бир маселе бар. Ушул мисалы мунун размерин бул жактан чоңойтуп кичирейтсек болот да. Ошол кезде мына control менен T-ни басабыз, мындай болуп чыгып берет. Анан мисалы биз мунун бурчунан кармап туруп, мындай чойсок мынтип кетет да, бул немесин жоготот. Не деп коет эле? Тиги менен туурасына болгон катышын жоготот да, бул биз чойгон жака кете берет. Ушуну жоготпош үчүн биз бурчтан кармап тартып келатканда shift-ти басып койсок, сразу бул өзүнүн калыбына келет. Бул неме менен чоңоюш керек да, катышты бузбай чоңоюш керек да. Ошондо shift-ти басабыз. Эгер баспасак, бул минтип чоюлуп кетет. Басканда мына бул бияка кетип баратат. Эми биздин колубуз мындай неме эмес да. Дайыма ойдогудай иштебейт да, меники көбүнчө калчылдап кете берет, башка жактарга илинип кете берет. Жакшы жери shift-ти басып алганда мына кол башка эле жака кетип атат менин колум. Бирок бул өзүнүн немеси менен чоңоюп атат да. Ушундай пропорционально деп коет, ошентип айтканда. Пропорциясын жоготпойт. Ооба. Сол пропорцияны жоготпой чоңоет да. Мо сүрөттү удалить этип бериңизчи, Турат байке, мен дагы эле удалить этип албайтам жана сүрөттү. Так. Өзүңүз мына жерде сүрөттү. Мына мен layer-ди тандадым, робот кереги жок магачы. Layer-ди тандадым, delete-ти бастым, кетти. Бирок бул учурда мына немеде туруш керек. Move tool'да туруш керек да. Кеттиби? Так. Layer тандап туруп. Жөн эле delete-ни өзүң басасыз. Улук бар да, Сизде барбы суроолор? Менде мындай предложение бар да, Турат агай. Азыр эсеби болсо мен азыр компьютеримден эле демонстрация кылып турупчу. Сиз айтып турсаңыз, мен ошол эле операцияларды мисалы болот, жарайт, неге болбосун. Азырында мен неме кылып. Азыр неме кылалы?
бир 10 мүнөткө жакын убактыбыз бар. Бул жакта суроосу барларга жооп бере берели. Сиз биякта отура бериңиз. Хорошо. Бул жакты бүтүрүп Хорошо. салып, анан сизге өтөбүз. Хорошо. Дагы суроолор барбы? Анары же жанагы цветтерди тандоодо ошону да бир көрсөтүп кое аласызбы? цветтерди тандаганда ошол могу Magic Tool'ду көбүрөөк колдонобуз. Бул ошол ашыкча цветтерди кесип салууда. Мисалы, бизге могу робот керек болуп калды, биздин өзүбүздүн жасап аткан дизайныбызгачы. Анан интернеттен алып келсек, роботтун мындай жашыл фону кошо келиптир да, мунун кереги жок болчу да бизге. Анда эмне кылабыз? Magic Tool'ду алып келип туруп эле жашылды бассак, бардык жерде жашылды тандайт. Бул мындай бири-бирине улашып турган жашылдын бардыгын тандайт. Эгерде биздин роботтун колу дагы жашыл болуп калса, анда аны кошуп тандап салат да. Анан жашылды алып туруп эле, анан муну delete менен алып салсак болот, же болбосо мен негизи муну Ctrl X менен эле мындай кесип алып салам да. Андан кийин байкасаңыз көзүмдө да жашылдар калып калды. Аны дагы ар бирин өзүнчө тандап туруп алып салам. Анан бул өзү эле могул калып калат да. Анан жанагы цветтер дагы неме болуп атат го, RGB colors мененчи. Мындай түскөн деп. Ошону ооба, түстү билишибиз керек, Бизге мына колунун түсү керек да. Нары немеден билбейм, тексттин фонун ошого тексттин өңүн, ушунун өңүн окшош кылышыбыз керек болгондо, могул жерде ушу бардык эле жерде ушул краска да билебиз. Чакадан краска тамып аткан. Ушуну тандап алабыз да, мунун үстүнө келгенде альтты бассак, мындай пипетка пайда болот. Ушуну бассак, мына могул жер уже ошол түскө өттү да. Могул жер. Анан ушул жерди келип бассак, могул цветка ачылып берет бизге. Муну эмне кылып өткөрсөк болот экен азыр? Так, башка мындай бул жерге горячий клавиша жок экен. Өзүнө эле басабыз. Анан муну копия кылып алабыз. Муну бир чыгарып алгандан кийин, мисалы, эң жакшы жери дагы жанагы пипетканы чыгарып убара болбой эле, муну бир чыгарып алдык да. Муну чыгарып алгандан кийин, мисалы, могу жашылдын өңү керек болсо, үстүнө келсеңиз, сразу чыгарып берет муну. Же болбосо мына бул любой жерде иштейт, мисалы, могул жакта деле иштей берет. Мунун ичинде любой жерде иштейт экен, мисалы. Караны тандап берип атат, жашылды, любой мына көктү дегендей, акты. Могул аппак эмес экен, байкасаңыздар, F экен да. Бир аз актан прям аппак болгондо FF болот да, көрдүңүздөрбү? Анан бул жактан дагы эгер мындай көздүн кээ бирөө мындай түстү жакшы аябай жакшы айырмалайт го, алар өздөрү эле мына жерден эле тандап ала берет да, мынтип элечи. Бул жакты жылдырып эле, кээде мисалы көз болжол менен жасаш керек болгон жерлер болот, мындай өзүңүз жасап аткан нерселердичи. Айрыкча тексттерди жазганда, мисалы, арка фонго ылайыкташтырып өзүңүз жазыш керек болгондо, бул жактан тандап алып жасай бересиз. Жазганды көрсөтүп коеюн. Ол Т-ны басабыз. Анан бияка мындай болуп чыгат. Мынакей. Мындай болуп. Бир басып алып эле. Анан жаза беребиз. Анан муну Ctrl A менен баарын белгилеп коюп, могул жерди басып туруп, мунун да түсүн тандасак болот да. Түшүнүктүү. Анан жанагы эмне деп сурайм? Мисалы шаблондорду изеп атат го Нурлан Бекеч, жана сүрөттөрдөчү. Google'дан эле жөн эле HTML, Photoshop шаблон деп туруп изеп туруп эле, ал жактан картинкадан чыккандан кийин бул жакка вставить кылып атабы, копировать кылып атабы? Жок, ал неме кылган жок. HTML шаблонду азыр ал неме кылып атат. HTML шаблон PSD деп жазыш керек да, сөзсүз. PSD? HTML template PSD free download деп, анан аны архив кылып көчүрөт.
Тиле карап көрөлү. Себеби сүрөттүн өзү жанагындай layer-layerга бөлүнгөн эмес да. Мунун моундай мисалы моундай бир неме бар экен, бир ачып көрөлүчү. Так, download this template. Мындай окшойт. Ушуну көчүрүп көрөлүчү. Так, көчтү. Ооба. Бул ошо архивдеп коюшат муну, анан биз архивден бошотуп алып туруп. Мондай нерсеси болот, ушуну Photoshop'ка ташташ керек. Так, азыр. Ушуну таштаганда жанагындай, мону эгер бул азыр меники эски экен CS6-чы, бул андан да жаңысы менен салыптыр. Кээ бир нерселерин апдейт кылгың келеби дейт. Yes деп койсо болот, no деп койсо, no деп койгондо жана Мирлан Байкеники биякта мындай бир жанында X-тар менен чыгып атпады эле. Ошондой болуп чыгат да, апдейт кылып койсо жаңы болуп, биякта өзүндөй жасалгандай болуп чыгат. Мынакей бизге мындай шаблон келди. Муну карасаңыз толтура layer бар. Бул жакта layer'дин ичин layer'ды кадимкидей бул жакта дагы 2-чөнү бириктирип папка кылып жасаса болот. Мынакей. Муну alt менен мышканын ортосун бурап эле кичирейтип чоңойтуп алсак болот. Анан могул сызыктарды коюп тур го бияктачы. Бул ошол моуларды ченегенге керек. Бул рулер жактан эле мынтип сүйрөп келип коюп алса болот. Же болбосо мисалы сизге лишний болуп атканда кайра рулер жакка эле сүйрөп барып коюп салса боло берет да. Буларды алып салса да болот, коюп койсо да боло берет. Көбүнчө коюп коюшат, себеби дизайнерлерге бул өтө керек, анткени моул экөө бир жерге туруш керек да. Анан мынакей меники autoselect тандалуу болгон үчүн буларды бассам, моул жагы да өзгөрүп атат layer дагы. Ушул керек болсо, мына моул intro деген папканын ичинде экен, муну ачам. Бул жакта да echo бар экен, left right деген. Мынакей буларын тандап, анан мындай кылып көрсөм болот да, моул жерде моул ушул экен, мына көрдүңүзбү? Жок болуп кайра чыгат. Глазокторун алып кайра коюп билебиз да биз мына. Touchpad деген папка бар экен, анын ичинде моул бар экен. Моунун даже бетин өзүнчө жасаптыр көрсөңүз. Моул точканы өзүнчө жасаптыр, кичинекей точканы. Ушундай Photoshop негизи эми бизге Photoshop'тун ушул эле нерселери керек экен, мен байкашымчачы. Мен Photoshop'тон көп эле сүрөт жасайм, мындай дизайндар жасайм, бирок жасаган эмес, бизге дагы көбүрөөк ушул моулардын колдонгон керек экен, layer'ды колдонгон. Анан ушул моул бизге ушул керек экен, размерлерин билгенге, дагы моул керек экен, move деген. Муну сөзсүз билишибиз керек, анткени биз эмнени тандап атканыбызды билбесек болбойт. Анан краска керек экен, эң көп ушуну байкадым. Биз бул жактан негизи көп деле нерсе кесип албайт экенбиз. Анан дагы бир нерсе, биз ушул моул жерден бир нерсе сохранить этип алыш керек болгондо керек экен. Мисалы биз нот сохранить этип алышыбыз керек болуп атат. Монитор деп турат мунун ичинде. Ошол монитор дегенди калтырып башкасын алып салабыз да. Анан ошол же болбосо монитордун өзүнө келип туруп эле save as деген бар экен. Өткөндө агай көрсөтүп атты эле, бирок мен такыр антип сохранить этип көргөн эмесмин. Ошол могул жактан чыгып аткан save as. Мен запись коюп бердим. Анан дагы бир нерсе бар. Мисалы бул сүрөттү сиз биринчи тияктан копировать деп келип турган создать дедиңиз го. Ошондо сиздин создавать этип аткан экраныңыз, то есть баракчаңыз именно ошол сүрөттүн размериндей кылып ачып берет. Байкасаңыз сиздики ровный келип түштү да.
Мунун негизи биз өзүбүз каалагандай баракчаны создавать этиш үчүн анда тияктан сүрөттү копия кылбай турушубуз керек да. Андан кийин Кандай размерден көчүрүш керек? Анан көчүрүп алып келгенден кийин бул жерден өзүбүз каалаган жерге коюп алабыз да. Туура айтасыз. Болду, анан бул жерден сизге эмнелер керек болуп атат, ошолорду кыла беребиз. Кесип алыш, мисалы, биринчи операциядай. Баягы өзүбүзгө керектүү эле моуну басам, басып турам. Жок, негизи бир эле басып эле ошол бизге эң көбүнчө 4 буруштук эле керек да. Анан эмнесин кесип алайын деп атасыз? Башыны деле. Болот, ушундай кылып кесип алса деле боло берет. Анан контрол Биз кесип алгандан да көбүрөөк, мисалы, копия кылып алганыбыз дагы жакшыраак болот да. Ctrl+C менен копия кылып алсаңыз. Ctrl+C эми. Эми кайра эле Ctrl+V кылсаңыз ушул жерге түшөт үстүнө. Эми байкап туруңуз, бул жакта сиздин оң жагыңызда слой 1дин үстүндө слой 2 деген пайда болду. Точно. Слой 1ди глазокту бассаңыз, тигине сиз кесип алган баш ушул жерде турат. Эми ушунун өзү менен иштөөдө сиз могул бул жакта деген могул инструменттер турат го. Ошол инструменттердин эң үстүндө карасаңыз, мындай 2 кичинекей стрелочка турат. Эң үстүндө. Ошону бассаңыз, ушундай кылып колдонгон дагы жакшыраак болот да, удобный. Анан 1, 2, 3, 4, 5, 6-да өчүргүчтүн сүрөтү турат. Ылдый. Ластик дейт экен да. Ошону менен могул жерде ашыкча нерселерди өчүрүп салсаңыз болот. Так, сиз мындай однотонный болгондорду өчүрбөй эле коюңуз. Дагы көбүрөөк могул мисалы кара болуп немелер көрүнүп калды го, ийиндеричи. Ошону өчүрүп туруп, анан азыр үстүнөн могул немеге барсаңыз, Улук мырза, инструменттерде мына 4 буруштуктун астындагыны басып турсаңыз, бул неменин эң үстүнкү 4 буруштуктун. Ошону басып туруңуз. Басып турсаңыз, жок, сиздики бул. Астыңкысын тандайсыз, волшебная палочка деген, Magic Tool деген ошол. Жок. Болду. Ой. Ошо Magic Tool менен келип, жашылды бассаңыз, бир эле жолу. Эми Ctrl+X менен удалить саласыз, жашылдын баардыгы кетет. Андан кийин лишний болгон жерлерди ластик менен өчүрүп коесуз. Эми ластикти англисче менен эле тандап алып койсоңуз болот. Болду, эми мына бул жерде бир нерсеси ашыкча болуп калбады, ошону алып саласыз. Болду. Эми кайра биринчи слойду иштетип алыңыз. Глазокту. Эми V-ни басасыз, англисче V-ни. Эми алдыгы башты каалаган жерге жылдырып коюп алсаңыз болот. Сизде 2 баш жүрөт. Бул жана башка актерлордун башына, мисалы, адам өзүнүн башын коюп алып атпайбы, ушинтип эле жасап коет да. Моуну мисалы үчүн монда кылып кесем десем кантем, мисалы үчүн моунучу? Эмнесин кесем десеңиз? Моундай, могул сызыктычы? Могул жерге алып келем десем, болобу негизи? Андай кылса деле болот, бирок эми алдыгы сызык башынан кесиш керекпи? Алдыгы сызык эч кимге мешайт этпейт, көрүнбөйт бул. Сиз үчүн эле көрүнөт, элдерге көрүнбөйт да. Анан агай жана меме деп айтып атпадыңыз беле? Мондай кылып чоңойтсоң пропорциясынан жоголуп кетет дегенде, ошондо эмнени басат дедиңиз? Shift басып алат. Жок, бурчтан кармаш керек болот. Көрдүңүзбү?
Еще соны. Так, Ошондой. кайсы операция? Жазайлы дейли. Жазсаңыз болот, ооба. Азыр сиздики жок, андай кылбайт. Жөн эле бир эле басып коесуз. Болду. Сиздики азыр могул жерде эки түс туруп атпайбы? Могу инструменттердин эң ылдыйында. Көк анан ак. Ак астыңкы цвет, бир нерсени удалить этсеңиз асты ак болуп чыгат, а үстүңкү азыр жазсаңыз ошол үстүңкү түстөгүдөй жазуу жазылат. Төгүндөгүсү бэкграунд экен да, Астындагысы бэкграунд. Эми сиз мунун өңүн каалагандай өзгөртүп алсаңыз болот. Могул үстүндөгү именно ошол жазуунун немеси чыкпадыбы? Ушул түс белгиленип турат. Эң үстүндө карасаңыз, могул ошону басып туруп, бул жерден жаза турган өңүңүздү өзүңүз каалагандай тандап алып, анан жазсаңыз болот. Эми бул негизи түс менен жакшы иштеген адамдар бар, алар өздөрү могул астында жашыл фонго кандай кылып жазыш керек, ошону жакшы билишет да. Мен түс боюнча көп мындай немем жок, вкус жок. Каалагандай жаза берем. Анан агай жана color picker деген бар го. Ошону кантип чыгарат могул жерде? Моо менен чыгарат. Моо менен чыгарат. Color picker деген эмне эле ал? Биз мисалы үчүн жана слойду неме кылып туруп, түстү тандап атпадык беле? Мындай эле бассак чыгып атпады эле, ошондо моо менен эле тандайбы? Красканы басат экенбиз биринчи. Азыр ошону баспайды эле, могул айттым го, могул эки слой туруп атпайбы? Ошону бассаңыз, так, жок, мына немедеги эле, инструменттер жактагы түстү көрбөдүкпү? Жок, азыр мындан чыгып салыңыз, сиз улам барып бир нерсени басып эле. Неме? Ушуну азыр мына жазууну дагы бүтүрүп коелу, жазууну токтотуп койсоңуз, муну үчүн кайра бул жактан могул инструменттен жана немени эле Wave tool дегенди басабыз да, Move tool дегенди. Бассаңыз, Move tool'ду басыңыз. Орусча Move tool кандай болот? Жок, ылдыйкысы, ошонун ылдыйкысы эң биринчиде турган. Болду, ошону бассаңыз, жазып атканыңыз токтоду, болду уже. Эми жаңы операция баштасак болот да. Эми келип жана мына түстү басабыз. Басыңыз. Болду, уже чыкты. Сиз эми любой түстү ошол жерден тандап ала бересиз. Мисалы, жашылга келип бассаңыз, жашылга. Бош жердеги жашылга. Ошол жердин түсүн пипетка менен билип берет да мына. Сиз бассаңыз, ошону тандады. Же болбосо карага барып басып көрсөңүз. Мынакей. Бул жердики 4D, 4B, 4C экен. Сону. Бизге эң керектүү болгондору ушулар эле болуп атат. Эми биз негизи веб эмнеле графический дизайнер эмеспиз да, болгону бизге графический дизайнерлер жасап берет, анан биз алардын жасаган нерсесин билсек эле болду да. Түсү мындай экен, анан бул жагы мындай экен деп. Негизи мен ошо программист болууда ушундан мындай корко берет элем, себеби мен түстөр менен иштей албайм да, анан мисалы бир түс окшобой калса эмне кылам деп ойлой берет элем. Көрсө оңой эле экен да, бул делечи. Бияктан эле билип алат турбайбы Photoshop'тон эле. Агай мисалы үчүн ушул жерде бир гана ал сизде эмес, эркектердин ошол дальтоник бир аз немеси бар экен да. Мен деле жаңы турмушка чыккан кезде жолдошум кызыл свитерми даярдап кой дейт да, анан кийин полкадан такыр кызыл свитер таппай койдум да. Үйгө келип анан кийин айтып атпайбы? Неме даярдап койдум дейт, анан жок, даярдаган жокмун, таппай койдум кызыл свитер десем, анан мынтип полкасын карап, мына эмне деп атпайбы? Анан кийин карасам вообще кызыл түс жок да. Биз үчүн мисалы кызылдын ар кандай оттенктери бар да, бордовый. Дагы мисалы кандай аттары көп да, аябай. Анан мисалы ал жакта болсо бордовый, анан кара ушундай немелер экен да, такыр кызыл жок экен да. Мен ойлойм, ал эркектерде ошондой экен. Эркектерде ошол дальтоник боло турган бир хромосома бир жетпейт экен да. Ооба. Могу немеде Photoshop
туу деле ошо эркектер ойлоп чыкса керек же РЖБ'де эле 3 эле свет колдонулат да бул жердечи. Анан ошол 3 светтин ичинен эле башкалардын баардыгын мындай майдалап таап ала беришет. Ооба, бирок бир гана турат беки эме Photoshop деле эмес бул. Любой компьютердин өзү любой түстөр ошо 3 эле түстөн. Ошо RGB деп коет, ошонун эле негизинде кетет. Сон турат беки мындай өзүбүздүн жанагы мындай такыр өзүбүз тупой сезип аткан нерселерибизди жакшы үйрөтүп беребиз. Мындай мен деле ойлогом, негизи Photoshop'ту мен мындай профессионалдык деңгээлде билбейм. Бирок дайыма колдоном да, кичинекей бир нерселер жасаш үчүн. Керек болгон нерсени билип да главный. Анан көрсө мен билген нерселер жакшы эле нерселер экен, сүйүнүп калам. Ооба. Мо Улукбек да азыр мындай өчүрүп туруп жана немеде кылып же Word'да кылып кайра оңдосо болобу же уже ушул бойдон калып кетти? Болот. Сиз аны үчүн кайра тыны басасыз. Муну ошо горячий клавиатураларын билип алсаңыз жакшы болот. Анан именно ошонун үстүнө барып басышыңыз керек болот. Мындай болот. Көрдүңүзбү? Эгерде башка жерге басып койсоңуз, дагы жаза турган нерсе чыгып калат да, алдын оңдой албайсыз. Мунун түсүн оңдосоңуз болот. Фонтун өзгөртсөңүз болот. Да, ушинтип бир нерсе жазып эле ал окшошпой калса, кайра аны өчүрө албай эле жана билбейт экем да деп чыйып кетип чемеме кылып. Ооба, бул жакта кыйын. Мисалы, ушунун точно үстүнө келип оңдобосоңуз, бул анан муну кайра сүрөткө жабыштырып да салышат да, андай болсо оңолбой калат, өчүрүш керек болот да, мындай кесип алыш керек болот. Эң мындай жакшы жери ушул. Анан эми да мындан чыксаңыз, кайра жанагы немени үстүнкүнү басып, ошону басасыз. Любой нерседен чыкканда ошону басасыз. Анан сиз муну баш турат го, ушуну өзүнчө кескиңиз келип атат да. Мындай ушул баштын мисалы бир көзүн жөн эле мындай өчүргүч менен өчүрүшүңүз керек болуп атат да. Ушул башты тандайсыз азыр, бир басыңыз башты. Болду. Эми бияктан өчүргүчтү аласыз. Мунун көзүн мындай жөн өчүрүп салсаңыз. Жакшы жер мисалы. Жок, эчтеке болбойт. Просто билип алсаңыз болду. Анткени астында жашыл фон ошо бойдон эле калып атат да, бул сиздики башкаларга мешает эткен жок да. Эң мындай Photoshop'тун эң жакшы жери ушул да. Аябай мындай элдер суктанат да, сонун турбайбы депчи. Графический дизайнерлердин колу ушунчалык точный болобу дейм да, мисалы. Ооба, алар чындап мындай. Тем более алар мышка менен иштебейт, алар неме планшет менен өздөрү кол менен тартат да, то есть ручка менен. Ужас болуп калдым. Сонун. Анан скальпель могул жерде, агай? Жок. Ал тети жана немеби? Кайсы скальпелди айтып атасыз? Форменный кылып кесип алат деп эдиңиз беле? Ал мынау. Жок, кийинки немесинде турат го. Ошол. Басып туруңуз эми ошону. Ичиндеги прямоугольный лассо дегенди тандайсыз да. Бул жана мындай бир жерине бассаңыз, любой бир жерине. Андан кийин ээрчип жүрө берет. Бул кайра кийинки жерге басып туруп, анан неме кыласыз. Жок, аны басыш керек. Баспасаңыз ээрчип жүрө берет ал. Мына мондай кылып. Бул баскан жерден токтойт. Анан кайра наркы учуна барып улаштырмайын, ээрчип жүрө берет бул. Так. Муну мисалы үчүн кантип могул жака жылдырсам болот? Бул жылбайт, эми кайра башынан неме кыласыз. Эми жылса керек, мен жылдыра албайм. Жок, андай эмес, жанагын эле басып, тигинин наркын тандап алыңыз өзүн эле. Жок.
Турат байке, чоң рахмат. Азыр биздин айылда отуруш болуп атат болчу. Аялдар келип калыптыр, мен карайм. Болду, Чоң рахмат. Мен дагы практика жасайын, анан дагы түшүнбөгөн суроолор болсо суроолор болсо, албетте WhatsAppка деле жазсаңыз, Slackка деле жазсаңыздар боло берет. Колдон келгенди жардам беребиз. Хорошо. WhatsAppта, Telegramда номериңиз барбы, ошого жазсам болот? Telegramда бар, ооба. Макул, рахмат. Так. Берки жанагы алышыңыз керек кайра өзүн. Мени мону. Ооба. Анан escape'ти бассаңыз, бул бардыгы чыгып кетет азыр. Escape бассам эч нерсе болбойт. Бул жакты тандаган эмессиз го дейм. Любой бир жерге бассаңыз кайра чыгып. Басыңыз. Болду. Эми escape'ти бассаңыз алдыга кетет. Жок болуп кетет. Так, сиз могул 4 буруштук турат го үстүндөгүчү. Могу. Ошону басып туруп бир жерге басып койсоңуз, мындай белгилеп алган нерселер жок болуп кетет. Бир эле басасыз. Болду. Бул жакта ушундай кичине кыйнайт. Бирок көнүп алгандан кийин өтө сонун. Мен азыр мисалы үчүн могу сизге чейин көп эле нерсени билбегендерим үйрөнүп алдым. Үйрөнгөн болсоңуз эле жакшы, кубанычтамын. Турат ага, сиз бир проект ошо шаблонду качать этип баштадыңызбы? Мындай верстать этип. Баштадыңызбы? Жок, мен азыр андайга деңгээл жете элек. Мирлан агайдын жасагандарын көрүп эле ошолорду неме кылдым. Мен могул жерде жанагы зебрамды баштап чыта ошо күчүм жетпей койду да. Аягына чейинчи. Сиз айткан туура жанагы күчүң жеткенгече ынтылышың керек экен. Даш көчүрүлө экен. Кыскасы, чоң рахмат Турат агай. Болду, рахмат. Кылпнас чатта суроо келди окшойт, окуп коеюн. Айпери суроо атат. Сиздин Photoshop'тун версиясы кайсы экенин биле алган жокмун, бирок меникинен жаңысы экен, точно. Так, бир немени эле басып койсоңуз, мына ошонун үстүн бир басып коюңузчу, карап алалы. CC 2019 экен, өтө жаңы. Меники CS6, бул 2014-2015 жылдарда болсо керек. Бул ошо жылда эле почти жылда же 1-2 жылда бир жаңы версиясы чыгып атат. Анан сиздики жанагы немелердин үстүнө, инструменттердин үстүнө барганда алар кандай функция аткарат, ошолордон бери көрсөтүп бере турган болуп калыптыр да. Мен вообще эле тиги наркы персональный компьютеринде мисалы CS3 дегенди колдоном. 2004-жылкы да алчы. Жаңылбасам. 2002 беле ушундай да. Бирок ошол азыр мисалы Мирлан агай скачать эткен любой нерсени ошол CS3-тө деле жасай алам да. Мындай көп деле айырма жок. Болгону CS3 дагы оорураак да, сиздики дагы да жеңилирээги да. Менде могул жерде архивированный DR файл кылдым, бирок бул объему 1 гигабайт, 1 гигабайт 0.6 болуп, эч ким менен бөлүшө албай атпаймынбы? Меники деле ошондой болсо керек, бирок мен дискке сактап койгом, ошонун ссылкасын эле жөнөтүп коюп атпаймынбы? Google дискке? Ооба. Чөтө мен сакталган жок. Мен ошо Google дискке сактап коем керектүү. Интернеттен көчүрсө болбойбу агай? Ошо интернеттен, бирок интернеттен көчүргөндө жанагындай маселе бар да, неме бир эле айлык да бул Photoshop деген аябай кымбат да. Бир ай пробный берет же бир жума берет, андан кийин сиз активация кылбасаңыз иштебейт да. То есть сатып алышыңыз керек. Анан немеси деле жакшы эле, жок дегенде бир айга $19 деп жүрөбү, ушундай да. Мындай кымбат эле да Photoshop, өзү арзан нерсе эмес. Анан муну жана орустар мындай взломать этип, крек-мрек кылып жасап коюп атышпайбы? Күчтүү программисттер, акчасы бар балдар мисалы мындай
зломайт этилгендерди колдонбойт, алар сатып алып колдонот. Анткени сатып алып колдонгондо дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрү болот. Сиз негизи эмне жасайын дедиңиз эле? Улук футболканы эмне кылайын дедиңиз эле? Мен жасап берейин. Мондай футболка эле чыгарайын дедим эле. Өзүңүздүн неме мененби, атыңызды жазыппы же кандай? Типа ошондой сыяктуу. Болду, проблема жок. Сиз мындай айтсаңыз, мен бир жасап туруп жөнөтүп коем, анан сиз дагы жасап көрүңүз, салыштырып көрөлү. Анан кайра жасаса эле, бул деле практика эле. Неме процесси Турат ага кандай болот? Мындай айтып берсеңиз, мен просто түшүнбөй атпаймынбы. Аларга монтип футболкага тартып туруп жибериш керекпи же принттин өзүн эле тартасың дагы мондай болуш керекпи дейсиң да, кандай? Кимдерге? Ошо печать кылчуларга да. Печать кылчуларга прям сиз алдыгыл мындай кара футболканы аласыз, өзүңүз полный жазуусун жазасыз, анан ошону жөнөтсөңүз, алар анан сиздин сүрөттү эле анын үстүнө басып берет да. То есть именно футболка болушу деле керек эмес. Мисалы, сиз кара фонго эле ушул могул сүрөттү жазып тартып туруп эле жөнөтсөңүз, ошону чыгарып берет. Мисалы, жөн эле өзүңүздүн сүрөтүн чыгарып берсеңиз деле футболканы принтерге салат, сиздин сүрөтүңүз принтерге басылат да. Эмне эле футболкага. То есть точный футболка болушу шарт эмес. Но бирок сиз футболкага мындай хотя бы мындай футболканын сүрөтүнө жасап берсеңиз, алар именно кайсыл жерлерине чейин келиш керек. Мисалы, могу девелопер деп жазылып турбайбы? Алар мисалы кичине кылып койбойт, чоң кылып койбойт дегендейчи, точно ушундай кылып берет да. Бирок сиз ушундай футболка кылып туруп берип жиберсеңиз, анда алар бул футболканын сүрөтүн кошо футболкаңызга чыгарып салат да. Ошону ойлоп атпаймынбы. Ошо, сиз муну ушундай кылып бир вариант жасайсыз да, экинчи вариант өзүн жөнөтөсүз да, сүрөттүн өзүн. Анан алар тууралап туруп футболканын үстүнө коюп аны чыгарат. Монт кесип алам агай? Кесип алсаңыз да болот. Бирок кескендечи? Мооларын кийин кантип оңдойм деген да, могу линиялар бир тас. Бирок эми бул азыр сиздики бир аз оорураак иш. Неме кылыш керек болот? Бул жерде почти бардыгы эле кара түс менен болгон үчүн азыр биз тети Magic Tool менен караны тандап туруп кесип салсак, сиздин могул астында сүрөттөрүңүздөн да кээ бир нерселер кетиши мүмкүн дегендей. Сиз азыр эми Magic Tool'ду тандасаңыз, эми караны басыңыз, тиги сызыктын ичинен, басыңыз. Баса бериңиз. Басыңыз. Так, эми удалить этсеңиз, муну мындай кессеңиз, Ctrl X кылып. Мындай болуп калды да, көрдүңүзбү? Бул бардыгы эле ак болгон үчүн бул бир аз кыйыныраак да, анан эми кээ бир мындай немелерин мындай жакшы жөн эле сүрөттүн өзүн таап келип, футболкадан эмесчи. То есть анан пустой футболканын үстүнө коюп өзүңүз жасасаңыз жакшыраак болот. Мен сиздин эмне жасаганыңыз келип атканын түшүндүм. Мен сизге бир видео кылып тартып туруп жөнөтүйүнбү, мынтип жасайт деп, Вообще сонун болот, Турат ага. Макул. Достор, рахмат чоң. Турат агага чоң рахмат. Болду, жакшы туруңуздар. Өнөрүңүз өркүндөп ушундайлардан болсун. Как раз 10 мүнөттөн кийин бүтөт экен.